жаңы дондон, бүтүп эле калган дондон сатыла турган бир бөлмөлүү квартира чыкты. Болгондо дагы бир бөлмөлүү квартирабыз 36 000 долларга бааланды. Өтө күлкүлүү, өтө жөнөкөй акча, бул 36 000 долларча. Мен азыр угуп алып күлдүм. Бир бөлмөлүү квартираны 36 000 долларга коюп атасызбы деп каткырдым. Арзан го депчи. Айтайын дегеним, азыр бул бааны угуп туруп, көрүүчүлөрдөн бирөөсү шустрирагы келип туруп эле сразу басып алып коет. Себеп дегенде бир бөлмөлүү квартира 36 000 долларга бул мындай нереальный цена да, өтө мындай арзан да, смешные цены деп коет. Так, ойлонгондор ойлонуп жүрө берет. Атасына чалат, апасына чалат, досуна чалат, тегерек стол кылып туугандарына чай берип айтат, ушу бир бөлмөлүү квартира чыгып атат экен 36 000 долларга, алайынбы албайынбы деп. Тегерек стол кылып кеңешке чейин уже бул жактан шустер бирөө келип туруп алып коет. Эртең ремонтко берилсе, кымбат сатып берет, же өзү жашайт, же квартираны киргизип коет. Кыскасы, недвижимость алганда эч ким утулбайт. Досторум, ХБКдагы Элит стройдун домун барыңыздар билесиздер. Ана А блогу адамдар жашайт. Бул жакта мына башка блоктору. Нол блокто, бул В блок. Ушул В блокто 10-чы этажда бир бөлмөлүү квартира сатылат. 10-чы этажга чыгыңыздар. Азыркы учурда сырткы фасадтары жасалып аткан кези, ремонтко сентябрда берилет. Бир бөлмөлүү квартира 36 000 доллар. Күлдүм туугандар, азыр зорго өзүм басып, деп анан реклама тартып. Достор, квартирага келип калдым ушинтип атып. Сиздер так, В блоктун 10-чу этажына чыгасыздар. Нол жак түшүнүктүү эле. Лифттин местасы. Лифт менен мындай чыксаңыздар, коридор. Байкаңыздар. Сентябрда ремонтко берилет. Кудай буюрса келип ремонтту баштай бересиздер. Кирпич менен тургузулган, газоблок, пескоблок эмес. Ушул жерге фирма өзү эшикти коет. Ушул жерден киресиздер. Бир бөлмөлүү квартира 44-10 квадрат метр. Киргениңиздерде зал, бул жер прихожка, мына жагы санузел и дальше өтсөңүздөр кухня. Квадратурасы дагы өтө идеальный, мындай чоң эмес, кичинекей эмес, сонун экен. Залдан баштайлы обзорду. Отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган, айнектерди уже коюп коюштур. Көрүңүздөрбү? Жакшы, өтө жакшы. Так, бул ошондо конок бөлмө болду. Жакшылап эске алыңыздар. Бул жакка өтүп келсек, барыңыздар билген кухня, жеңгелерибиздин офиси деп тамашалашып коем. Көрүңүздөрбү? Кухня ушундай кенен экен. И санузел. Ушундай чоң, сонун кенен. Достор, 44,10 болуп калат ошондо. 44 квадрат метр да. 10-чы этаж бир бөлмөлүү квартира. Сентябрда ремонтко берилет. Баасына келе турган болсок, экранга баасын жазам, эсин номерин дагы жазам. Аракетти кылыңыздар. Машинага да бир башка нерселерге обмен жок. Только наличка дейт. Себеп дегенде бир бөлмөлүү квартиралар и так наличкага кетет. Андыктан аракетти кылыңыздар. Эртең ремонтко берилип калса, мындай баага уже таппайсыздар. Мен ошондо ушундай баага көргөн элем деп калып кетесиздер. Андыктан аракетти кыласыздар деген ойдомун. Бир бөлмөлүү квартираны алыңыздар.